Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Дауд жана Ибн Мажахта келген сахих хадисинде айтат: Аллах Таала орозо кармаган пендесинин Рамазан айында кетирген ката күнөөлөрүн жууп кетирүү үчүн кедейлерди тамактандыруу менен фитр садаканы парз кылды. Кимде ким фитр садаканы айт намазынын алдын бере турган болсо, ал кабыл болот. А кимде ким айт намазынан кийин бере турган болсо, ал фитр эмес, кадимки садакалардын бир түрү болуп калат. Ошондуктан мусулман бир туугандар, фитр садакага жеңил карабаңыздар. Аллах Таала бизден аз нерсени талап кылып, көп жакшылыкты берүүнү каалайт. Жана ошондой эле фитр садаканы кимге берем дей турган болсоңуздар, эң жакшысы өзүңүздөрдүн тууган туушкандардын арасында муктаж адамдарды таап бере турган болсоңуздар, мына ушул эң жакшысы. Эгерде алардын арасынан таппай турган болсоңуздар, кошуна колоңдордон издеңиздер. Эгер алардын арасынан да чыкпай турган болсо, муктаж адамдарды таап, аларга акчалай эмес, тамак аш менен бере турган болсоңуздар, мына ушул нерсени биздин шариятыбыз талап кылат. Аллах Таала баардыгыңыздардын берген фитр садакаңыздардын аркасынан Рамазан айында кетирген ката күнөөлөрүңүздөрдүн баардыгын жууп жок кылган болсун. Аллах Таала баардыгыңыздарга берекесин берсин.